Саламатсыздарбы, урматтуу Россия, Москва шаарында иштеп аткан мекендештер. Мына турмушка, зарылдыкка байланыштуу мекенибизден алыста турмуш, тиричилик, балдарды багам деп жүрөсүздөр. Биз баарын түшүнөбүз. Кудай сиздерге эсендик берсин, эсен-аман иштеп, максатыңыздарга жетиңиздер. Ал эми сиздердин айылда калган балдар, кыздарыңыздын билим тарбиясыга кыжалат болуп, сагынып жүргөнүңүздөрдү да билебиз. Мектеп мугалими катары алардын деле сиздерди сагынып, кусаланып жүргөнүн кээде сезебиз. Ошол үчүн алардын башын сылап, көңүлүн көтөрүп, жакшы мамиле кылууга тырышабыз. Эми мына азыркы учурда балдардын көңүлүн билимге буруп, аларга жакшы, мыкты билим тарбия бериш үчүн алыс да болсоңуздар дагы сиздердин жардамыңыздар керек болуп атат. Жами мугалимдерге, өз балдарыңыздардын тарбиясыга. Ошол үчүн мына азыр биздин Матлюба Москвада ачылган энелер мектебинин өкүлдөрүнүн жыйыны өткөрүп атат. Бул Москвада эле эмес, баардык Россиянын шаарларындагы кыргыз диаспорасынын энелериге кайрылып бир-эки ооз сөз айтмакчымын. Урматтуулар, азыркы интернет заманында аралыкты жакын кылып койгон. Бар болгону сиздерге кайрылып айтарым, балдарыңыздарга телефон чалып, алардын билимини, тарбиясыны сурап, жакшы окушка шыктандырып турсаңыздар, алар сиздердин алыс экендигиңиздерди сезбесин, күндө мээримиңиздерге, сүйүүңүздөргө бөлөнүп турсун. Балам, кызым, мен сенин келечегиң үчүн ушул жакта жүрөмүн, ошол үчүн мыкты окугун деп, жакшы тарбия алгын деп турсаңыздар, телефондон алыстан эркелетип турсаңыздар, бул балдарыңыздардын көңүлү ток болуп, жакшы билим алуусуна чоң өбөлгө болот. Бул биринчи маселе. Экинчиси, ошол жакта жүргөнүңүздөрдө өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздардын ден соолугу, коопсуздугу жөнүндө калтырып кеткен тууганыңыздарга тайындап турсаңыздар, балдарыңыздардын моралдык, психологиялык абалы жөнүндө кабардар болуп турсаңыздар. Үчүнчүсү, ал балдарыңыздарга мектепте класс жетекчиси, предмет мугалимдериге кайрылып, алардын сабакка катышуусу, жетишүүсүнү сурап, кызыгып турсаңыздар эң жакшы болот. Төртүнчүсү, уулум, кызым, сен иштеген, жазган дептерлериңди сүрөткө тартып мага жөнөткүн, дененикти алган бааларыңды жөнөткүн деп турсаңыздар, апама, энеме жөнөтөм деп туруп, жакшы бааларды алып, кызыгып окуйт. Сиздер күн сайын, күн ара балдарыңыздардын жакшы билим алышын күтүп, шол жакта жүргөнүңүздөрдү айтып турсаңыздар жакшы болот. Кийинкиси, мана биздин Матлюба кызыбыз, дагы ал жакта Жумагүл бар, дагы бир топ ушу эне мектебинин жетекчилери бар. Айныкса Матлюба чоң иштерди жасап атат. Буга чейин Жумагүл деле бир топ иштерди жасаган. Сиздерге кайрылып айтарым, ошол Москва жана башка Россиянын шаарларында иштеп аткан кыргыз энелери, кыз келиндери, ушу балдарыңардын жакшы тарбиясы үчүн эне мектебиге онлайн катышып, ошолордун сабактарыга, ошолордун сухбаттарыга катышып, балдарды жакшы тарбиялоо жөнүндө өзүңүздөр дагы бир билимиңиздерди жогорулатып турсаңыздар, өзүңүздөр дагы ошо ата-энелер сиздер үчүн жана башка балдар тарбиясы жөнүндө китептерди алып, мана мисалы үчүн ата-энелер сиздер үчүн китеби, мана мисалы үчүн өзүн өзү тарбиялоо китеби, жана башка көптөгөн китептер менен 1 саат, жарым саат бош убагыңыздар болсо окуп турсаңыздар, ошо матлюбалар машыгуу өткөндө ошого катышып койсоңуздар, балдарыңыздарга мындан да жакшы тарбия берүүгө, алардын мыкты инсан болуусуна кошкон, берген чоң бир жакшылык салымыңыздар болуп эсептелет. Сөзүмдүн акырында, бала сөздөн дагы мамилеге карап, ишке карап,
talim tarbiya alat degende sizler eğer күнү-түн балаңыздын тарбиясыга, билимиге кызыгып турсаңыздар, балдарыңыздар дагы жакшы окуйт деймин. Илайым Кудай сиздерге эсендик берсин, эсен аман иштеп, тапканыңыздар менен эсен аман келип, şu tapkanыңыздар хайыр сахават тойго балдарыңыздардын келечеги арналсын. Балдарыңыздар дагы бул жакта эсен болсун. Сиздерге тынчтык, аманчылык, ийгилик каалаймын. Ак жол эсен аман иштеп, эл журтуңуздарга жетип алыңыздар. Эртеңки эне мектеби боюнча жыйыныңыздар жемиштүү өтсүн. Матлюба кызыбыздын баштаган иши ийгиликтүү болсун. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар.